Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул кечиңиздер менен Ысык Көл облустук телерадио компаниясы өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, өткөн жылы мына өлкө президенти Садыр Жапаровдун Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал эми бул жарлык мына ушул 2023 жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген эле. Мына ушул жарлыктын аткарылышынын алкагында биздин Ысык Көл облусунун аймагында атайын адистер ушу Ысык көлдүн акваториясын, экологиясын коргоо, мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөштү өткөрүп жатышат. Ошол эле учурда мына күндүн жылышы менен Ысык көлдүн ичиндеги мыйзамсыз жайылган торлорду дагы тазалоо иштери атайын суучулдардын жардамы менен иштери жүрүзүп жатат. Мына жакында эле ушул 12 мартта жаңылбасам Түп район Маяк айылында дагы ири бир масштабтуу ишембилик өттү. Мына ушул жарлыктын алкагында бул сыяктуу иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө, түз эфирдеги көрсөтүүбүздө мына ушул жарлыктын аткарылышы туурасында сөз кылмакчыбыз. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл нарын регионалдык башкармалынын башчысы Руслан Термеев, өзгөчө кырдаалар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактык тейлөө бөлүмүнүн башчысы Нурбек Асаналиев жана Нурмат Молдобеков Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын командири. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер. Эми Нурбек мырза, сиз сөздү баштап берсеңиз, мына мен азыр сөздүн башында айтып кеттим, мынакей мына ушул жарлык 2023 жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирди. Бул жарлыкта айтылган бир топ маселелер бар. Ошол эле жанакы эс алуучу жайлардын, пансионаттардын тазалоо системалары талапка жооп бербесе, эс алуучуларды кабыл албайт, иштөөгө уруксат берилбейт деген сыяктуу. Бул боюнча дагы сөз кылабыз. Анан жакында эле мынакей өткөн жекшемби күнү Түп районунда Маяк айылында ири бир ишембилик өттү да. Мына ушул ишембилик тууралуу айтып кетсеңиз, ким тарабынан демилгеленди, кайсы тармактын өкүлдөрү катышты, анан кандай иштер ошол жерден аткарылды, кандай иштер жүрдү. Мындан ары дагы ушунун алкагында дагы кандай иштерди жүргүзөбүз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчиден, могу президентибиздин жарлыгынын 2022 жылдын 26 апрелиндеги 131 жарлыгынын негизинде Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы ишке ашыруу максатында, ошондой эле Ысык көлдүн флорасын жана фаунасын коркунучун туудурган суу алдындагы таштандыларды, балык оолоочу торлорду, көлдүн акваториясындагы ар кандай мусорлорду тазалоо максатында ушул иш-чара 2023 жылдын 12 мартында старт алды. Бул жерге эми ошо тиешелүү президентибиздин жарлыгынын негизинде 5 министрликке тапшырма коюлган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине, ички иштер министрлигине, экологиялык жана техникалык коопсуздук министрлигине, андан сырткары бул жерде медицина жана культура кызматкерлерине да 5 мекемеден атайын межведомственный комиссия түзүлгөн. Ушул комиссия биргеликте 23 жылдын 12 мартынан баштап иш старт алды. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Бобек Ажикеев жана президентибиздин Ысык көл областындагы ыкмуктуу өкүлү Иманбаев Ильяс Жеңишевич жана тиешелүү жергиликтүү айыл аймактын кызматкерлери менен биргеликте жана тургундар менен иш алып башталды. Бул иш-чаранын биринчи максаты Кыргызстаныбыздын бермети болгон Ысык көлүбүздү сактоо жана коргоо жана таза кармоо максатында ар кандай жана төмөндө айтып кеткен торлордон, көл алдындагы мусорлорду тазалоо максатында ушул иш алды. Бүгүнкү күндө эми ушул 12 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан бүгүнкү күндө 2670 гектар аянт көлдүн үстү тазаланып, көлдүн асты үстү тазаланып чыкты. Жалпысынан бүгүнкү күндө
тиешелүү жана кызматтар менен комиссиянын курамы менен межведомственный комиссиянын курамы менен иш алып барып атабыз. Бул иш чарага атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 чоң катерлер тартылды. Андан сырткары 2 кенедеги катерлер менен 6 суучул куткаруучубуз, экологиялык милициянын кызматкерлери, экотехинспекциянын кызматкерлери менен биргеликте жеринде иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө тактап айта кетсем азыркыдай 2670 гектар жер көлдүн үстүндөгү асты үстү полный тазаланып, торлор алып чыгынды. Бүгүнкү күнгө 300 килограммдан ашык көл алдындагы мусорлор чыгарылды. Андан сырткары 900 метрден ашык балык кармоочу торлор тазаланып алып чыгып, жергиликтүү бүгүнкү күндө Каракол шаарынын мэриянын тазалык кызматын өткөрүп бердик. Тиешелүү жанагы алып чыккан балык кармоочу торлордун баарын экологиялык техникалык коопсуздук кызматына атайын актын негизинде өткөрүп бердик. Кыскача ушундай. Анан бул иш чарага мамлекетибиздин ар бир атуулуу салымын кошуш керек деп ойлойм. Бул жерге дагы эми өзүбүздүн ыктыярчу топторубуз да келип, өз алдынча келип, өз ыктыярчу куткаруучуларыбыз, топторубуз да келип кошулуп, жардамын салымын көрсөтүп атышат. Анткени эми көлүбүздү баарыбыз өзүнүн ыйыктай көргөн көлүбүздү жээгин таза кармап, астын үстүн таза кармашыбыз керек деген бул ар бирибиздин урааныбыз, ар бирибиздин эмебиз болуш керек да. Кыскачасы. Руслан мырза, эми сизге сөз кезегин берели. Мынакей өзүңүз жакшы билесиз, бул жарлык киргенден кийин бул жарлыкта бир топ маселелер жакшы билесиз айтылган. Эле ушул жарлыкта айтылган маселелерди көзөмөлдөө, алардын ишке аткарылышын көзөмөлгө алуу эми биринчи кезекте сиздердин көзөмөлдө болсо керек. Ушунда айтылган маселелердин аткарылышы кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Себеби өзүңүз жакшы билесиз, бул жерде эң негизги маселе болуп ушу көл жээкте жайгашкан эс алуу жайлары болуп атат. Алардын жанагы талапка жооп бербеген, саркынды сууларды тазалоочу жайлары, талапка жооп бербегендерге эч кандай уруксат паспорту берилбейт деп айтылганда, анан ушуларды көзөмөлгө алуу мына жакын саналуу убакыттардан кийин эс алуу мезгили башталат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан ушул боюнча бир маалымат бергенсеңиз, көзөмөл иштери кандай болуп атат? Саламатсыздар, урматтуу элебизчилер. Биринчи айтып өткөндөй жана указдын аткарылышыбыз көл экологиясын сактоо жана кечиктирилиш чаралары деп 22-жылы чыккан бул указ. Указдын аткарылышы менен чыгышы менен ушу көлдө бир топ иштер аткарылды десек болот. Себеби 22-жылы ушу көлдүн акваториясын тазалоо боюнча ушул Скол облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен экологиялык милициянын жана биздин инспекторлор тарабынан ошондой эле башка дагы тиешелүү службалар дагы катышкан, өзгөчө кырдаалдар министрлиги да катышкан. Ошол кызматкерлер менен 22-жылдын август айынан ушул 22-жылдын 31-декабрына чейин акыркы 1 ай 2 айда күнү түнү күзөткө турушуп ошол көлдү тазалоо иштерин жүргүзүлгөн. Эми азыр бүгүнкү жылда башталып аткан иш чара бул ошо указдын аткарылышы боюнча 2-чи этабы десек дагы болот. Себеби мына ошо менен токтолуп калбастан дагы иш чараларды жүргүзүп, мына азыр көлдүн жана балык запастарын деп атпайбызбы, ошолорду жана икра чачкан маалда мына күздө кыштында болгондор, аларды дагы өз тиешелүү деңгээлде мындай сактадык, коргодук десек болот. Эми азыр жаз менен келиши менен мына ушу марттын 15-леринде майдын 15-ине чейин ушул Түп район дагы жана чыбачок деген балыктар бар. Ошолар дагы нерес учуру келет. Ошол дагы биз ушул көлдүн акваториясын тазалоодо мына 12 мартта баш тартылды деп атпайбызбы? Ошондо 4 этапка бөлгөнбүз. 4 этаптын биринчи этабы ушул Скөл районунун Өрүктү айылынан Жети Өз районунун Кызыл Суу айылына чейин акват алып, анан биягы Түп район полный Каракол шаар пристан. Ушу биринчи этапты тазалоо иштери бүткөндөн кийин анан кийинки этапка Скөл район Тоң район балыкчы болуп анан кайра бери келет. Бул бир эле жыл менен токтоп калбайт. Бул 3 жылга бекитилди. Бул токтом распоряжением тескеме 3 жылга өкмөттөн чыгып, указдын аткарылышы боюнча
бул 25-жылга чейин иш алып барабыз. Толук кандуу мына жогоруда айтып кеткен 5 министрликтин кызматкерлери. Ал эми жанагы эс алуу жайлар боюнча алсак, бул указдын 1-пункту менен 23-жылдын 1-январынан тарта толук эс алуу жайлардын жанагы очистной сооружение деп коебуз, саркынды суу тазалоочу курулмалары жок, же болбосо жанагы борбордук канализациялар кошулбаган болсо, анда бул иштөөсүнө тыюу салынат. Бүгүнкү күндө мына ошо указдын чыгышы менен 22-жылдан бүгүнкү күнгө чейин мына 14 саркынды суу тазалоочу жайлар салынды. Бүгүнкү күндө мына биз толук кандуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ошо конок үйлөрүн, гостевой домдорду жана пансионаттар боюнча инвентаризация жүргүзүп, мына область боюнча, Скөл область боюнча 1126 деп эсептеп, анын ичинен канчасы мына очистной сооружение деп бүгүнкү күндө 138 14 салынды, 124 болчу буга чейин. Эми бул этап дагы мына азыр сезонго чейин, жайкы сезонго чейин дагы убакыт бар. 2-3 ай убакыт бар. Ошо 2-3 айда мына дагы салынып аткан объекттер бар. Ошо объекттер ишке кирсе, кичине көпчүлүк учурларга былтыр мурунку жылдарга салыштырмалуу кичине жылыш бар да. Ал эми салынбаган объекттер боюнча мына биз жалпы область боюнча азыр андыктап чыктык. Канчасында жок, канчасы жанагы борбордук канализацияга кошулган, же болбосо жанындагы саркынтуу суу тазалоочу жайларга туташылган объекттер бар экен. Мунун баарын тең биз өкмөткө, биз министрликке сунуштарыбызды бердик, тиешелүү сунуштарды. Мына жакында ошо министрлик тарабынан ошо пансионаттын директорлору менен жетекчилери менен жергиликтүү бийлик ушул биздин Скөл облусундагы жетекчилер менен толук ошол жерде жолугушуп алып, анан кандай мындан ары кандай иш алып барабыз, жанагы банк атайын финансовый өкүлдөр менен, алар менен да кандай жолдору бар, акча каражаттарын чечип берүү жагы боюнча салганда, бул боюнча дагы толук дагы иштер жүргүзүлөт. Кыскасы Ал ушу көпчүлүгү өзүңүз жакшы билесиз, Руслан мырза, көпчүлүк эс алуу жайлары Скөл районунда жайгашкандыктан ушу Скөл районуна басым жасалып атып, көзөмөлгө алынып. Ал эми ушул башка Тоң районунун аймагында болобу, Жети Өгүз районунун аймагында болобу, ушул сыяктуу эс алуучу жайлар барбы? Бар болсо ошо жайлар биз сөз кылып аткан талаптарга жооп береби же жооп бербеген эс алуу жайлар барбы? Туура айтасыз. Скөл району деп, бизде курортный рекреационный зона деп, ушул Скөл району ушул областтын генпланы боюнча ушул Скөл району. Мындан сырткары мына Жети Өгүз районунда акыркы жылдары аябай көбөйдү. Тосор, Тамга айылдарында, ушу Актеректе, бул жерде көл жээгинде жанагы кичи эс алуу жайлар мындан көбөйдү. Мына биз бул указдын аткарылышы менен биз жериндеги инспекторлор, райондун инспекторлору айтып өтпөдүмбү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү инвентаризация салганда дээрлик көп. Мурунку жылдарга баягы көмүскөдө жүргөндөр дагы чыкты, аныкталды. Тоң районунда да ошондой жерлер көп экен. Мунун баарын тең талапка жооп бергени дагы бар, жооп бербегени дагы бар. Эми жооп бербегендерин биз мына бул указдын 1-пунктуна ылайык иштөөсүнө мына тыюу салынып атпайбы, 1-январдан баштап күчүнө кирген, 23-жылдын 1-январынан тарта. Эми азыр ошо 2-пунктуна ылайык эле ошол эс алуу жайларга биз жайкы сезондо жана тиешелүү мамлекеттик органдар менен аркылуу ошо макулдашуу менен паспорт берилет. Сезонго даярдыгы боюнчачы, жана жайкы сезонго даярдык боюнча. Эми муну азыр жергиликтүү бийликтер менен иштелип чыкты. Толук кандуу Скөл районундуку чыкты. Ошо менен башка райондорго дагы берилип, ошо бир единый кылып бекители деп атабыз ошо паспортто. Паспортко биздин ошо экология кызматкерлери жана башка тиешелүү кызматкерлер катышат, мамлекеттик органдар. Алардын көзөмөлү менен анан
алардын макулдугу менен гана ачылат. Ошондо ошол жерде если жанагы айтып өткөндөй курулмалары, саркындуу суу тазалоочу курулмалары жок болсо, же болбосо башка жактара кошулган болсо, анда биз ага иштөөсүнө уруксат бербейбиз да. Ал эми мындай бир тааныш аркылуу же болбосо дагы бир жогору жакта бир мындайча айтканда крышабайт эткен адамдар аркылуу мындай уруксат алып бул да буйга өтүп кеткен учурлар болбойбу, катталбайбы? Эми андай сезон башталып электе андай азыр учурлар мурунку жылдар кандай экенин билбейбиз. Эми бул да жерде көзөмөл өтө катуу. Муну азыр эми биз мамлекеттик органдарды аттап өтсө дагы азыр биздин жарандык активисттерибиз азыр бүгүнкү күндө интернет булактар өтө мындай айтканда өчүгөн. Ошондо жарандык активисттер бар. Ошолордун жардамы менен дагы көзөмөл кылабыз. Муну бул жагын эми буга чейин биз жанагы эс алуу жайларга бүгүнкү күндө иштеп аткандарына жана же болбосо көпчүлүктөр жок да, азыр сезон башталып элек, ушу майга чейин жок. Биз 313 эс алуу жайына жанагындай эскертүү каттар таратып бердик. Буга чейин 22-жылы дагы бергенбиз. Указ менен чыкты. 23-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет. Жоктордун баарына салгыла, салбасаңар моундай чаралар көрүлөт деген атайын биз эскертме каттарды бердик. Эми буга баары колдоруна алган жетекчилери. Ал эми жанагы жокторуна биз соц тармактардан дагы берип атабыз. Уже алар деле уже көпчүлүгү билет указ менен. Эми андайларга жол бербегенге аракет кылабыз. Албетте сиз белгилеп кеткендей, мындай мыйзамды бузуп кандай бир көмүскөгө аракет кылган болгон күндө дагы азыр ыктыярчылар, жарандык активисттер, баягы жаратылышка, экологияга кайдыгер карабаган жарандарыбыз абдан көбөйдү. Ошол баса белгилеп ыраазычылык билдирип коюш керек. Мына ошолор дагы баягы коомчулукта коомдук пикирди жаратып, ушундай терс көрүнүштөрдү ашкерелеп атпайбы. Анан бул эле бир топ эле сиздердин ишиңиздерге бир жардам, таасир берет деп ойлойбуз. Нурбат мырза, мынакей туристтик экологик милиция кайрадан түзүлгөндөн бери дагы бир топ ушу жаратылышты коргоодо тармагында, жаатында бир топ алгылыктуу иштер аткарылганында коомчулук дагы түшүнүп калды. Бул баса белгилеш керек. Анан ушу жарлыктын аткарылышы боюнча ушунун алкагында деги эле жанакындай мыйзамсыз балык уулагандарга, мыйзамсыз карагай кыйгандардын алдын алуу боюнча ошолорго каршы күрөшүүдө ушул туристтик экологик милиция кандай салым кошо алды түзүлгөндөн бери? Кандай иштерди алып барыңыздар? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коллегалар. Мына коллегаларым айтып кеткендей, туура айтасыңар. Мисалы, ушу биздин эгемендүүлүктөн баштап ушу мынчалык деңгээлде, бул акыркы 2 жылдагыдай деңгээлде мамлекет тарабынан мындай мурда көп көңүл бурулчу эмес да экологиялык маселелерге. Азыр болсо мамлекетибиз өнүгүп аткан бир себеби деп ойлойм. Себеби анткени биз экологияга өтө чоң деңгээлде көңүл бурулуп атат. Мына эң биринчиден баштап эле мамлекет жетекчибиздин ошо жарлыгы чыкты, баарыбыз билгендей. Эми ошо биз кыскача биздин былтыртадан баштап аткарган ишибиз чоң эле да. Бул жакта экологиялык башка да кызматтар бар. Эми мына кыскача эле анализдерге токтоло кетели. Биз былтыркы жылы 213 кылмышты, экологиялык кылмыштардын бетин ашкерелегенбиз. Андан өндүрүлгөн айыппул 5 миллионго жакын айыппул болду. Ошонун ичинен мына азыр именно көл боюнча эле көлдө мисалы мыйзамсыз балык улаган адамдарды кармап, браконьерлерди мындай айтканда, алардан 9 миңден ашык айыппул салынды ошол браконьерлерге. Андан тышкары айта кетчү нерсе, тоже 400 километрден ашык көлдүн үстүнөн Кытай синтетикалык торлорун алганбыз. Андан тышкары ушу атайын токтом негизинде Бишкек шаарына барып, ал жактан Дордой базарынан ошо мыйзамсыз сатылып аткан, бизге негизи Кыргызстанга тор кирген, өзү мыйзамсыз да, Кытай синтетикалык торлор кирген мыйзамсыз. Ошол сатылып аткан мыйзамсыз, мындайча айтканда, мыйзамсыз обороттон 300 километрден ашык тор. Тагыраак айтканда,
105 капта 105 кап, анын баарын бөлө келгенде 3949 дана тор болот да. Бул уже колдонууга берилмек, биз алып келгенбиз да, аны жеткизбей. Сатыкка даяр турган торлор. Сатыкка даяр турган торлорду алып келгенбиз да. Эми азыркы күндө ушул биз мен коллегам менен макулмун. Азыр бул былтыркы биздин иштер да. Быйыл болсо мына дагы эле мамлекет былтыр эле күрөштүк деп калбастан, мына быйыл дагы өзүнүн жетекчиликтери менен баягы указаниялар түшүп, мисалы быйыл 5 министрлик кошулду бизге жардамга катарыч. Мына былтыр биз көлдүн үстүнөн эле торлорду тазалап, ушундай мыйзамсыз аңчылык кылган адамдарды кармасак, быйыл болсо мына көлдүн астындагы дагы водолаздар аркылуу торлорду тазалап атабыз да. Мына бул экинчи этабы деп айтсак болот. Азыркы күндө бул күч, бул биздин ошо багытта иш только күчөтүлгөн тартипте апарабыз. Быйыл эми мен толук айта алам, былтырка караганда быйыл ошо мыйзамсыз аңчылык кылган, мыйзамсыз балык улаган, мыйзамсыз бактарактарды жана тянь-шань карагайларын кыйган адамдар бар, бирок аз да уже. Анткени билет мамлекет буга чоң көңүл буруп, мунун жоопкерчилиги дагы чоң, жанагы айып пулдары да чоң экенин ошо жарандар билип калды да ужечи. Бул чоң профилактика болду деп эсептейм мен. Ошол эле учурда Руслан мырза коштуңузбу? Кошулган ушул боюнча дагы кошула кетейин. Мына жакшы эко-милиция ачылгандан бери мына Дордойго чейин өзүнүн сатып аткан бул браконьерлерге чейинки точка болуп атпайбы, биринчи точка. Анан бул эң жакшы болду. Эми бирок бул негизи тор, сетка, кытай тору, синтетикалык тор атайын мыйзам чыккан да. Жогорку кеңештен кабыл алып ушу 20-жылы ушу Кыргызстандын аймагына ташып кирүүгө жана пайдаланууга тыюу салынган. Бирок бир кандайдыр себептер менен дагы эле бүгүнкү күнгө чейин кирип атат. Муну эми министрлик тараптан, ошо башка дагы мамлекеттик органдар тарабынан биздин өкмөткө чейин да каттар бердик. Ушуну көзөмөлдөп берүү боюнча чек ара кызматына да бердик, жанагындай бажы кызматына да бердик. Дагы мына бүгүнкү күндө жанагы мунун эң негизги себеби жанагындай тордун бир атайын өзүлөрүнүн коддору болот экен. Ошол коддорду өзүнчө бөлүп бергенге себеп дегенде бул баары бир эле сетка болуп келе берет экен. Бир эле сетка менен номер код менен элечи. Ошон үчүн булар көзөмөл кыла албайбыз деп анан бүгүн быйылкы жылга буюрса киргизип берсе, анда ошо воз болбосо эле бизде браконьерство токтойт да, эң биринчи. Анан жанагы мыйзамсын айтып атпайбызбы, 22-жылы мына 400 километрге чейин ушу көлдүн акваториясынан биргеликте башка эко-милиция менен чогуу биргеликте 400 километрге жакын, мындай айтканда Бишкектен Караколго чейинки аралыкта торлор ушу көлдөн тазаладык. Тазалап иш козголду. Мына зайып пулдары минимальный эң аз өлчөмү 10 000 сомдон өйдө карай салынат. Айтылып жакшы эле бири-бирине угулуп сабак болуп атат болуш керек. Ошо 22-жылдын эсебинен биз браконьерствону ушу көлдүн, именно көл акваториясы боюнча, балык улоо боюнча бир 80%га чейин токтоттук десек болот да. Ошол эле учурда албетте туура коомчулукта дагы жакшы пикирлер бар. Ошол эле учурда мындай ишенбегендей өз караш менен, сын пикир менен караганда жарандарыбыз жок эмес. Буга чейин дагы ушул айтылып келген мына ушул экология кызматкерлери, жаратылышты коргоо кызматкерлеринин өкүлдөрү өзлөрү жана браконьерлер менен биргелешип алып жанагындай иштерди алып барышат дегенчи. Буга чейин дагы Руслан мырза бул боюнча да жооп бериңиз эле. Бүгүнкү күндө ушул сыяктуу фактылар жокпу? Болгон болсо сиздердин кандай чара көрөсүздөр? Өзүңүздөрдүн кызматкерлерин капыстан аралашып калган болсо ушундай мыйзамсыз иштергечи? Азыр кесе деле айта алам. Азыр ушундай азыр указдар чыккан, ага чейин указ чыга электен деле мына азыр талап күчтүү болуп атпайбы? Талап күчтүү мыйзамдар, баягы иштебей көмүскөдө турган мыйзамдардын баары иштеп атат. Анан азыр эми жоопкерчилик
ал ошо если ошондой катталган болсо жоопкерчилиги сразу баягы каралат. Анан эми ушу мен иштеп аткандан бери мындайларды көрүнүштөрдү кездештире элекпиз. Эми баягы беш кол тең эмес да, баягы болушу мүмкүн, бирок андайга жол бербейбиз да. Анткени баягы инспекторлор тарабынан мурун бир катталган болсо, бүгүнкү күндө эч кандай андай фактылар аныктала элек. Азыр Алгабак аттуу телегөрүүчүбүз байланышка чыгып атат. Жаргычак айыл өкмөтүнөн байланышка чыгып атат. Алло, саламатсызбы? Сиз байланышта сугуп атабыз. Алгабак десе. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сугуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз. Биз Жаргылсак айыл өкмөтүнөн чалып аттык эле, Жети Өгүз району. Мен ошол айыл өкмөтүнүн башчысы болом. Анан сурообуз бар эле, ушул көл жээгиндеги эс алуучу элдерге эс алуучу пляждарды кайсы мыйзам негизинде кандай жол менен бере алабыз биз арендага? Канча жылдык мөөнөт менен бере алабыз дегендей. Себеби жанагы 100 метр жер территория общего пользования деп берилбейт деп атат. А бул жерде жакында эми сезон башталса мусорлар ташталып, ошол жердеги элдин көлгө түшүүсү, коопсуздугу ошолордун баары бизден талап кылынып жатат. Анан биз сураган жактарга ошо мыйзамдуу жолун таппай атабыз берүүнүн. Рахмат сурооңузга. Сурооңузду жооп берип коесузбу? Бул айыл өкмөтүнүн деңгээлде жерлерди баягы ижарага берүү жагы бизге каралган эмес. Биздин функциябызга кирбейт. Биринчиден, экинчиден бул 100 метрге эч кандай мына биздин именно бул көлгө тиешелүү мыйзам бар. Жана Сукөлдүн экономикалык жана экологиясынын развитиеси көл деген мыйзам бар. Ошол мыйзамда ошо 100 метр рекреациондуу зоналарга тиешелүү объекттерди 100 метрге чейин салынат. Ал эми ошол рекреациондуу зоналарга кирбеген башка объекттер болсо 500 метрге чейин салынат да. Анан эми бул арендага берүү тартиби ушул жергиликтүү бийликтин өзлөрүнүн албаса бизде мындай маалымат жок. Ошол учурда жанакы аңчылык чет элдик туристтер менен иш алып барган аңчылык фирмалары да абдан көп да бизде. Ошолордун ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө кандай? Алар канчалык деңгээлде мыйзам бузган учурлар жокпу? Сыкөл облусу боюнча аңчылык фирмалар бүгүнкү күндө 14 аңчылык фирма бар областта. Ошол 14 аңчылык фирма бүгүнкү быйыл 2023 жылдын июнунан баштап 26 жылдын июнуна чейин ишмердүүлүгүн толук токтотот. Өкмөттөн токтом чыккан. Токтом чыгып, токтомдун негизинде айрым бир жанагы жапайы жаныбарларды аңчылык кылууга чектөө киргизилген. Ошого биздин тоо текелер, жанагы Марко Поло деп коебуз, койлор, ошолорду, улар жана башка ушу 5 түрүнө киргизилген чектөө. Мындай айтканда, башкача айтканда мораторий киргизилди да 3 жылга. 3 жыл мораторий киргизгенде биз ушул анализ кылып көрөбүз 3 жылда канчалык деңгээлде көбөйөт же көбөйбөсө кандай процесстер болот, ошону анализ кылып туруп, анан мындай азайуу процесси көбүрөөк болсо анда биз толук мораторий киргизгенге уже мыйзамды деле долбоор буга чейин да талкуу алып чыгып, бирок өтпөй калган, бирок бул боюнча иш алып барылат эмес. Түшүнүктүү. Азыр Чолпон Ата шаарынан Кубан аттуу телегөрүүчүбүз байланышта. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Салам алейкумдар. Саламатсызбы? Мен эме бул көлгө кайырмак салып балык кармасак болобу деп сурайын деп атам. Рахмат сурооңузга. Ошол кайырмак менен кармагандарга көп суроо болуп атат. Кандай канча килограммга чейин кармоого уруксат, кандай уруксат кагазын алат? Кайырмак менен кармоого уруксат бар. Бул эми өзүнүн сезон охота деп атпайбызбы, сезон менен болот. Бул эми биздин башкармалык бербейт. Бул атайын жанагы
охот общество жана рыболовство деген атайын мекеме бар. Ошолор берет. Бул атайын төлөмдөр бар. Бир калп айтпасам бир 350 сом болуш керек. Ошо 350 сом бир жумалык мөөнөт менен берилет. Атайын бир сезон периодтор балыктын периоду менен келгенде анан беришет. Кайрмак менен кармаган уруксат бар. Ошо азыр телекөрүүчүлөргө суроо болушу мүмкүн. Ушул ошол уруксат кагазын каяктан алабыз? Бул ар кайсы аймакта уруксат кагазын ар бир райондо, бул өкүлчүлүктүн ар бир райондун атайын өзлөрүнүн эгерлери бар. Ошо эгерлер менен алса болот. Мен азыр координаттарын көндөн кийин берип коем. Атайын өзүнүн Караколдо шаарында отурушат. Бул аты жетекчиси Марат. Бул эмеде Каракол Рейгайнын үстүндө. Атайын өзүнүн бир офисте отурушат. Ушулардан толук маалымат алып, анан кармаган жагын аныктап алса болот да. Нурбек Мырзаман аке, өзүңүз жакшы билесиз, эми жайкы эс алуу мезгили келатат деп атабыз. Ошол эле эс алуучулар сырттан келет, биздин өлкөнүн башка аймактарынан келет. Анан ошолордун коопсуздугу дагы биринчи орунда болуш керек. Ушу айрым учурларда жанакы суучулдарды даярдоо, ар бир пансионаттын өзүнүн албетте өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн милдети. Сиздер тарабынан даярдап бересиздер деп. Ушул жагы кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Деги эле бүгүнкү өткөн жылкы катуу жаандан кийин ташкынлаган дарыяларда жакшы билесиз, жээктерин, айдоо аянттарын жеп кеткен, айылга чейин кирип кеткен учурлар болду. Ошолорду бекемдөө иштери өткөн жылы кандай жүрдү? Быйылкы жылда кандай даярдыктар ушул багытта? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Бул элдердин, жарандардын жана туристтердин коопсуздугун алдын алуу максатында өзгө чакыртуулар министрлигинин алдында атайын суучулдарды даярдоо жана суу алдында иш алып баруу боюнча атайын кызмат уюштурулган. Ошол кызматыбыз бүгүнкү күндө дайым ушул ар бир пансионаттардан жана айыл өкмөттөрдөн келген заявканын негизинде суучулдарын даярдап, пляждарын даярдап, тиешелүү шаймандар, эмне кандай шайман болуш керек ошолорго чейин инструкциясын өтүп, көмөктөшүп иш алып барып атат бүгүнкү күндө. Жана азыркы Ысык-Көл областынын аймагындагы тиешелүү пансионаттардан заявкалар келип түшүп атат бүгүнкү күндө. Ар бир пансионатта 2ден кем эмес куткаруучу болуш керек. 2ден кем эмес. Анан бүгүнкү күндө уже заявкалар келип түшө баштады. Биздин атайын мугалимдерибиз, окутуучуларыбыз тиешелүү куткаруучуларды даярдап иш алып барууда. Жеринде. Андан сырткары эми областтын аймагындагы ар кандай табияттын кырсыгынан пайда болгон өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу максатында өзүбүз областтын аймагындагы кооптуу тилкелерди десем болот, участкаларды изилдеп, жеринде аныктап, изилдеп, тактап бүгүнкү күндө маалыматтарын тактаганбыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана иш-чаралары мерчеми бекилип, ошонун негизинде бүгүнкү күндө тактап айтып кете алам, Ак Суу районунда уже жээктерди бекемдөө жана нууктарды тазалоо иш-чаралары башталды. Атайын тиешелүү инженерный техникалар келип, жеринде иш алып барып атат алдын алуу максатында. Ушундай эле иш-чаралар областтын аймагында толук ар бир райондо, ар бир аймакка чейин жеринде иштер аткарылат, бекитилген иш-чаранын негизинде. Ошол эле учурда мынакей жанакы Жаргылчак айыл аймагынан дагы көрөрманыбыз чалбады. Ушул сыяктуу айыл аймактардагы жана көл жээкте жайгашкан айыл аймактар бар. Ушул жерде жергиликтүү айылга тиешелүү, районго тиешелүү пляждар бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан ижарага берип, боози тигип атайын эс алуучуларга кызмат көрсөткөн ижарачылар да болуп атат. Анан ошолорду дагы сиздер да көзөмөлгө алып, жана тиешелүү эрежелерди сактап, экологияга зыян келтирбегендей кылып, ошол эле учурда туристтерге да ыңгайлуу шарттарды түзүү биринчи маселе. Анан ошол эле жанакы пляждарда тереңдикти аныктап, канча метрге чейин барып, андан ары канча метрден ары барбаш керек, ошолорду билдирип турган белгилерди да коюп берип, кимге кайрылабыз деген да айыл аймактар жок эмес да. Ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз, сиздерге кандай эрежелер ошолорду сиздер коюп бересиздерби, жанакы атайын белгилер турбайбы көлдүн үстүндө? Ошол көлдүн үстүндө баягы адам өтүүчү атайын буйлар коюлат. Ал буйларды эми
баягы адамдын 1,70 анан 2 метрге чейин деп коюлат да аралык, чтоб баягы коюлган буйдан чтоб элдер ары өтүп кетпеш үчүн ар жакта сыртта жүргөн теплоход, скутер, ар кандай моторлуу кайыктар бери кирбесин деп. Анан эми анын биздин министрликтин өкүлдөрү барып аны аныктап коюп бербейт. Анткени тиешелүү ошол жерде тиешелүү жанагыдай суудан куткаруучу кызмат специалисттер камдалат. Ошолор барып ошол жерде окутулат, канчалык метр, канчалык глубинада коюлуш керек, кандай метрде болуш керек, канчалык аралыкта, ар бир жана буйдун ортосу канча метр болуш керек. Ошонун баары тиешелүү жана инструкцияларында көрсөтүлүп берилген. Тиешелүү даярдатылган жана куткаруучулар ошолор пляжды оборудовать этип, же тазалыгын сактап, жана куткаруучу шаймандарын коюп, вышкалар, смотровой вышкаларды коюп деген ошонун баарын аткарып, эме кылгандан кийин анан иш алып барылат. Ушунун баары биринчи кызыктар болуш керек. Ошо пляж кайсы аймакка тиешелүү болсо, жергиликтүү бийлик ошол жетекчилери. баягы пляждарды эң биринчи биз бүгүнкү күндө мына азыркы күндөн тиешелүү айыл өкмөттөргө чейин уже жеткирдик. Пляждарды арендага азыр жанагыдай ар кандай коомдор, жаштар келип арендага алып иштетебиз деген баягы кызыктар адамдар болот эмеспи? Ошолор менен келишим түзүп атканда обязательно келишимге 1-2 пункт менен көрсөтүлүп турат да. Тиешелүү жанагыдай шаймандар болуш керек, куткаруучулар болуш керек деп ошол келишимге айыл өкмөт пляжды арендага берип аткандан кийин ошол арендага алып аткан киши менен келишим түзүлүп, ошол келишимде көрсөтүлөт. Ошол мына мен жогоруда айтып кетпедимби, Руслан мырза, Нурмат мырза, балким оюңуздарды да сиздер да билдирип койсоңуздар, ушул жанагы көл жээктеги боз үй шаарчаларын алып ижарага алып иштетип атышпайбы? Ошол жердеги тиешелүү эрежелердин сакталышы, экологияга зыян келтирбегичин аныктап сиздер көзөмөлдөйт болушуңуз. Ошол эле учурда көлдөн сырткары мына тоо ичинде, тоо этектеринде дагы ушундай боз үйлөр бар, пайда болот жай мезгилде эс алуучулар кабыл алып. Анткени тоого чыгып эс алган дагы туристтер да жок эмес. Анан аларды дагы көзөмөлгө алуу, жанагындай жаратылышка зыян келтирбей тургандай кылып иш алып баруусу. Ушул боюнча да айтсаңыз, көзөмөл сиздер тараптан болот да. Экология тарабынан экология ар тараптуудан көп тармактуу. Эми бизде көзөмөл эми водоохрандык зона деп мурун бар болчу, азыр бүгүнкү күндө жана водный инспекцияга кирип кеткенден кийин биз баягы штрафты, укук бузуулар аркылуу штраф салып айтабыз да. Мисалы 100 метрге чейинки аралыкка ошо биздин көлдүн акваториясына даже машина кирбеш керек да. Техникалар кирбеш керек, 100 метрге чейин токтотуш керек. Стоянкалардын баары 100 метрге чейин болуш керек пляждарда. Ошо норма көпчүлүк учурларда сакталбайт. Эми буларды да көзөмөл кылып турабыз. Эми бизде область боюнча мына бүгүнкү күндө 14 эле инспектор бар бизде. 14 инспектор, жетекчи бөлүм башчысы менен 14. Ар бир райондо 2ден инспектор. Толук кандуу эми сезон келгенде башка дагы шаардан, Бишкектен дагы биз жака прилук эттеребиз, тартып. Көзөмөлдөгөнгө ошо аракет кылабыз. Мындан сырткары жанагы жер кыртышын бузуу боюнча азыр тоодо деп атпайбызбы, тоолордо боз үйлөрдү тиги отургузуп алган, ошо жана суунун жээктерине отургузуп алган, булардын баарына тең текшерүү үчүн ошондой предписаниялар берилет. Мисалы токой чарбаларда же болбосо парктардын территориясында бул норма уже жана келишим берип атканда эле, түзүп атканда эле бул нормалар сакталып аларга берилбеш керек. Берилбеш керек болчу, бирок көпчүлүк кээ бир учурларда ошондой берилбесе дагы өздөрү билип тигип алган, салып алган жерлер жок эмес, бар. Аларга ошол убагында чара көрүп жана айып пулдарды салабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт чукулдап калды. Эми кыскача жооп берип койсоңуздар. Эми бул албетте өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин көйгөйлүү маселе жаратып келген ушу жанакы мыйзамсыз балык уулагандар менен ошолорго каршы күрөш жүргүзүүдө техникалардын жетишсиздиги, талапка заманбап талапка жооп бергендей моторлуу кайыктардын, тиешелүү жабдыктардын жетишсиздиги көйгөй жаратып келген. Мен сурайын деп атканым ушу бүгүнкү күндө материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча кандай аракеттер болуп атат? Техникалар менен тиешелүү деңгээлде камсыз болгонбу ушу кызматкерлер, ушу башкармалыктар? Бул багытта жооп берип коелук. Чындыгында урматтуу
телекөрүүчүлөр, өзүңөр деле билесиңер, урматтуу Ысык Көл областынын тургундары. Бизде туристтик экологдук милиция кызматында действительно жанагындай моторлуу кайыктар жок болчу. Ошол себептен бирок бизде башка да мамлекеттик экологиялык кызматтар менен биргеликте иш алып барган себебибиз да ошондо болот. Мына экологиялык Руслан мырзанын кол астында иштеген кызматкерлер менен биргеликте, себеби бул жакта атайын кайыктар бар, иштеп атканбыз. Анан быйыл деле жок, бирок биздин азыр 5 министрлик биргеликте иш алып барып атканыбызга байланыштуу мына Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Мөлтүр деген жакшы жаңы жанагындай современдик талаптарга жооп берген кайыгы бар. Андан тышкары ушул эле өзгөчө кырдаал министрлигинин дагы бир түрк элинен алып келген кайыгы бар экен, атайын өтө күчтүү, жакшы кайык экен. Ошол менен биргеликте азыр биздин ал деле муктаждыгыбыз чечилген, жакшы иш алып барып атабыз. Ошо дагы бир айта кетчү нерсе, жана кайырмак менен балык улаган жаран кайрылбадыбы бизгечи. Эми биз ошо кызматыбызда эл тараза, эл бийлик дегендей кызматыбызда иш алып барабыз. Булар менен дагы анан биз өзүнүн рейдтик иш-чараларда бул жарандарга жолугуп калабыз да. Бул жарандардын өзүнүн укугу. Действительно балык улап, мыйзамдуу уласа болот. Бирок атайын тиешелүү жанагындай балык билети бар да, атайын жана. Ошону алып алыш керек да. Бирок биз ушу кайрылып кетет элем, ошо тиешелүү органдарга өзүм деле мындай деле как раз телевидениедан да кайрылып коеюн. Себеби булардын көп эле орто жаштан өтүп калган улуу байкелер да, абалар, улуу байкелер. Анан ушундай эс алып чыктык эле, анан бир 2-3 күн мурун алдым эле срок өтүп кетиптир деп, мындай сроктор аябай чын эле жакын да. Ушуну бир эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо узартып койсо, чын эле жарандардын бир кандайдыр бир көйгөйү чечилмек да. Булар бир жанагындай кайырмак менен көп деле балык кармай алышпайт да. Биздин чыныгы жанагы эмебиз, бул мыйзамсыз жанагындай тор алып келгендер, мыйзамсыз ошо тор салып алып көп ири өлчөмдө кармаган, жана анан аны кайра өзү жебестен эле аны кайра ошо базарларга жанагындай жарандарга саткан адамдар менен күрөш да биздики, чындыгын айткандачы негизи. Бул кайырмалыктык деле кичине. Руслан Качкынбекович деле туура айтты, негизи тиешелүү органдарга деле экотехинспекция тарабынан, биз тараптан атайын кагаздар, сунуштар жөнөтүлүп атат. Бирок чындыгында бул жумуштун баары, если биздин Кыргыз мамлекетибиздин, Кыргыз Республикабызга ушул атайын синтетикалык торлор чындыгында кирбесе, биздин жумушубуз азаят. Анткени тор жок болсо браконьер жок деген сөз да булчу. Рахмат. Жана техникалар боюнча кыскача айтып койсоңуз. Мына бизде башкармалыкта бүгүнкү күндө сууда жүрчү 6 кайыгыбыз бар. 6 кайыктын ушу 3-өсү 10 жыл мурун келген. Булар уже эскилиги жетип 10 жыл мөөнөт иштеп атат. Моторлорун жаңыртканбыз. Эми бирок ошого карабастан иш алып барып атабыз. Мына азыр өзгөчө кырдаалдар министрликтин бүгүнкү күндө 3 кайыгы чоң жана мөлтүр теплоходу менен азыр деле бүгүнкү күндө муктаж эмеспиз. Мындан эми жана күйүүчү айларда убагында эле камсыз кылып берсек, биз теге толук көзөмөл менен айтып атпайбы, нерес учуру депчи. Ошону быйыл дагы толук жылдын аягына чейин көзөмөлдөсөк, кийинки жылга чейин 3 жыл көзөмөлдөп турсак эле биз көлдө балык көбөйт. Жана чыбачок булар эндемик балыктар. Бул көлдө жана табигый тазалоодо эң чоң биринчи ролду ойногон ушу балыктар да. Ушу балыктар көлдүн ичиндеги жана тазалоо, көлдө ошо тазалоо системасына салым кошот. 22-жылда жайында, жайкы сезондо көрдүк, мезгилде. Ичинде балык менен жана удочка менен, кайырмак менен кармагандар дээрлик ошо көбөйүп калды деген эл арасында сөздөр көп болуп атат. Эми ушуну дагы көзөмөл кылсак, дагы ошо жана атайын көбөйгөндөн кийин атайын эле уруксатты бергиле. Ошол жана балык сүйүүчүлөрдү, кармаган сүйүүчүлөргө уруксат берилет да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кандай Бул эми техникалык чыңдоо боюнча техникалык бизде эми в основном өзгөчө кырдаалдар министрлигине өзүбүздүн баягы кызматыбыз элди сактоо куткаруу максатында неметилген. Эми ар бир
бүгүнкү күндө биздин мен коллегаларым айтып кеткендей чоң мөлтүр деген кайыгыбыз бар. Андан сырткары мына быйыл эле түрк элибизден Дельта деген чоң дагы бир катерди алып келдик. Андан сырткары Тоң районунда, Каракол шаарында, Ысык көл районунда, Балыкчы шаарында дегенде бир ушул именно адамга биринчи жардам көрсөтүү, адам чөгүп аткан адамга биринчи жардам көрсөтүү максатында моторлуу кайыктарыбыз менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө ар бир райондо тиешелүү моторлуу кайыктар менен тиешелүү техникалар менен жабдылган, суучулдар менен суучулдарга керектүү жанагыдай аппараттар менен толук камсыздалган. Урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирели убактыңыздарды бөлүп биздин суроолорубузга, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн. Албетте бул президент тарабынан жарык көргөн жарлыктын алкагында бул сыяктуу иштер эми буга чейин эле бул жаратылышты коргоо боюнча дагы бир тиешелүү иштер болуп келген, бирок тилекке каршы кийинки кездердеги көйгөйлүү маселелерден улам ошо президент дагы атайын анализдеп, иликтеп туруп, анан ушул жарлыкка кол коюп атканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушунун алкагында дагы сиздер дагы бир топ иштерди алып барасыздар деп ишенебиз. Ал эми мынакей ушул өткөндөгү иш-чарада дагы мынакей буга чейин дагы белгилеп кеткен президент Садыр Жапаров ушу бүгүнкү күндө Ысык көл мурдагыдан да коргоого жана аяр мамиле кылууга муктаж деп. Бул сөздүн артында дагы чоң бир көйгөйлүү маселе жатат. Себеби бүгүнкү күндөгү жаратылышты, бүгүнкү күндөгү Ысык көлдү кийинки муунга кандай өткөрүп бере алабыз, бул чоң суроо болуп турат, көйгөйлүү маселе болуп турат. Ошондуктан мына ушул жарлыктын аткарылышы, бул жарлыктын көзөмөлгө алышы бир эле ушу сиздерге окшогон тиешелүү тармактын адистерин эмес, жалпы бир коомчулуктун бир көйгөйү болуш керек деп ойлойм да. Сиздерге ыраазычылык билдирели дагы бир жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Айкын программасын көрүп алдыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул президент Садыр Жапаровдун Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндөгү жарлыктын алкагында биздин Ысык көл облусунун аймагында аткарылып жаткан иштер туурасында сөз кылдык. Ал эми бүгүнкү студиябызга келип биздин суроолорубузга жооп берген Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл нарын регионалдык башкармалыгынын башчысы Руслан Термеев, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактык тейлөө аймактык коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Асаналиев жана Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын командири Нурмат Молдобековдор болду. Биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.